Достор, барыңарды, салом алейкум, барыңарды құттықтайыз, ұттық, көчө ұттық, достор. Жогорку кеңеш, менмен деген авангард политиктер, алар кимдер? Элдин айтылып жүргөнү боюнча Текебаев, Масадыков, Женчороев дегендай чоң арасында авангард саясатчылар да бар деп жүрөбүз. Ошону бар признавать этти бизди. Чоң азат дегенде жогорку кеңеш көчө бир чети мындай неудобно болуп атышат. Жогорку кеңеш коркуп атат элден. Бүттү, жогорку кеңештин киносу бүттү. Могу депутаттардын бүттү. Анжелика Бекболиева келет, алып келип, анан Сыймык Бейшекеевди кошо келип, анан кудулдарды ала келип, анан концерт берип, анан алдабагыла. Көкбөрү берип, алдабагыла. Бой без правил кылып, элди короз кылбагыла. Акылман кылгыла силер элди. Ошо элиңерди. Силер жинди кылып салдыңар, бүт бой без правил кылып салдыңар. НТСти карасаң эле бой без правил. НТСти карасаң эле бой без правил. НТС бой без правил көргөзбөгүлө эч жерден. Достор, биз уттук. Жумалиев шерменде болду. Жумалиевдин көчө дагы Селла деген бар го, ошо бүт бары кызынык экен. Селла магазиндин бары. Бир эле эмеде 9 квартирасы чыкты. Бир эле үйдө. Дагы үйлөрү бар экен, уже айтып бүт элитканы салып койгон, только эч ким жашабайт. Ошол достор. Азыр биринчи этап Кудай буйрса, эми Сарпашевди до конца, Муралиевди. Достор, мен силерге айтып берейинчи, Сарпашев деп эле калабыз. Бир жолу мындай история болгон да. Сарпашев эмеде отурсам, бир кафеде Бухара деген келип калды. Келгенде жанымда, цирктин жанында. Келгенде айттым. Жанымын кошуна отуруп калды. Айттым. Жаман көз менен карап атсам, кайра мени карап, неудобно болду. Эмне болду дейт. Эй дедим, силер качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Тайырбек дедим, качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Брат дедим. Даже брат деген келбейт белем дедим. ГРСтин председательсиң, карачы, кийип турган турпатыңды карачы дедим. Саат эле бир, может, $1 миллион, может, $100 000, может, $20 000 Патек Филиппкен да. Анан баарымда көрүп атам да. Силерден сурап койчу күн келет дедим. Силер уурусуңар деп бетине айттым. Десем, атың ким дейт? Атым Сыймык десем. Отурчу деп тарт кол дедим, тарт. Болдучу. Эми могу элдин көзүнчө мени уят кылбачы дейт, кыркырбачы дейт. Братан дедим, сен всенародный шерменде болосуң дедим. Могу кафенин ичиндеги шерменде болгон чепуха дедим. Достор, кеттик. Мына биринчи жолу историяда биз конституция жоготконбуз. 2 жолу революция кылдык. 2 жолу. Бестолковый революция кылдык. Iki жолу. Мына коронавируска кирип баарыбыз кармалдык. Баарыбыз, достор. Бир бололук, достор. Азыр баарыбыз бир болуп турсак, кетет. Алдыга кетебиз. Могу Тайырбек Сарпашев дегендерди шерменде кылгыла. Бүт шерменде кылгыла. Бул Тайырбек Сарпашев Жумалиевден такыр кем калышпайт. Муралиев мына эмне иш козгобойт? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге каршы эмеспиз, мындай окуп койгулачы элдин. Эмнеге Муралиевге иш козголбойт? Бул деген технический өкмөттүн башчысы болуп туруп 2010 жылы. Кумтөрдөн $85 000 член совета директоров болуп ала берген. Эмеден дагы мына да элге силерге айтып коеюн. Өкмөттүн да зарплатасын ала берген. Эмнеге буга иш козголбойт? Эмнеге член совета директоров баары $100 000 алат мисалы? Эмнеге 85 000 алышат? Эмнеге ушундай алышат? Эмне кылганына биякта жатышат, карбенде эле жатышат. Эмнеге ага козгобой, мага козгошот? Урматтуу Сооронбай Шарипович, калыстык болуш керек да, адилеттүү, калыс эл турат. Акыйкат органдар болсун, сиз адилеттүү чечим чыгарып бериңиз. Элдин көйгөйүн сиз деген президентсиз. Ведь вы президент. Эметеңизчи, элдин үнүн оңуңуз Сооронбай Шарипович.
Сиз деле мени абдан жакшы тааныйсыз. Канча жолу чай ичип отурганбыз, билесиз. Министр сельского хозяйства элеңиз. Адилеттүүлүк көргөзүңүз үчүн мен коррупцияны айтып, сиз айт деген сиз кол койгонсуз. Муну Атамбаев кол койбой койгон, Салянова чыгарган бир коррупционный закон айта бергиле деген. Наоборот, вознаграждение, поощрение болот деген. Анан ошентип атсам майра мага иш козготуп атышат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз калктыңыз менен айтыңыз. Сизге эл жардам берелик. Коррупциянын баарын бетин өзү ачып берип коюш керек болсо. Сиз ток эле иш козготуп эле каматып эле туруңузчу. Бүт баарын төлөтүңүзчү. Татанды кайра ордуна коюп койсо, ал бир $80 миллион болот. Мисал айтам да, Мадина канча болот? Базар, ошо жери ошо эменики да. Мадина базардын жери Жумалиевтердики. Бул бүт завод да, Татан деле завод, бул деле завод. Жумалиевдин чүй деле 15-20 заводу бар. Жалабаттыктын ары канча болуткан. Ана мына эмени айтып атам. Мелис Аспеков деле мына чыгып канча жолу тетиги Чыныбай Акунович менен соттошуп утулуп калып, ушинтип эле кайрып утуп эле, ушинтип эле жүрөт. Аны укпай койдук. Чыныбай Акунович деле таза эмессиз, өтө таза эмессиз. Азыр Динара Исаева деген бар. Ошону до конца аны дагы бүт ким эмнесин билсе бергилечи. Мен билем, где-то бир 500-600 үйү бар. Ошону билем мен. 500-600 үйү бар. Үй саткан мындайчы. Канча элиткасы бар билем. Эмне силер эле жашайсыңарбы? Бул эл талаага мосттун астына жаткырасыңарбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди эл шайлаган эл болбосо, сиз да болбойт элеңиз, өкмөт да болбойт эле, эч ким болбойт эле. Эл менен болуңуз. Элди таламын коргоңуз. Мына ушундай эле авангард политиктер чыгып атат. Барыңарга эгерде мурун туура эмес айтсам, не обессудьте. Чыгыңыз, авангардтар, чыгыңыз, айтыңыз. Чоң азатка жардам бериш керек, кыймылга. Чоң азатка жардам бериш керек. Достор, биз деген уже уттук уже. Биз волноваться этпейбиз, пускай Жумалиев волнуется. Эгерде сот болсо, барыбыз. Айтып коем, качан болду. Кимдер келем десе айткыла. Анан Мо мигранттар, силер өкмөткө, бийликке керегиңер жок адамсыңар. Мындай канча жолу айтсам, мындай түшүнбөйсүңөр. Талаада калды, мына чимкирге коюлуп, карындаштарыбыз ыйлап атат. Ачка болдук деп тызылдап атышат. Мага билесиңер канча киши чалат, достор. Канча киши чалат билесиңерби, достор. Анан Акаевка баргыла силер. Ушунун баарына жеткирген Акаев бир комиссия түзүп алып, Акаевка барып, тиги Жекшенкуловду бомбить этпей. Акаевка баргыла дагы бак дегиле. Силердин баарыңарды ошо мигрант кылган Акаев жакшы иштегенде мигрант болбойт элеңер. Казактын мигрант көрдүңөр беле? Достор, давайте турдук, баарыбыз эметтик, эчтеке алам деген эчтекеси жок. Мисалы 10 000 киши дейт. Мен айтып коеюнчу, жакшы укулачы. Мисалы деген жери бар. Мисалы 10 000 киши менен барып туруп сурап коебуз. Эмне сурай албайбызбы? Это незаконно, что ли? Мисалы бир паркка барып туруп 10 000 киши Жумалиев деп туруп эме кылып кое албайбызбы, жанакындай? Бир акция кылып кое албайбызбы? Жумалиев төлө деп. Обязательно силердин оюңар эле бомбить этип сол ушунча коркутасыңарбы? Мен ушунча дебил көрөсүңөрбү мени? Бомбить этип анан минтип силерди аттырып минтип менен просто кухонный разговор бунун баары. Мен силерге бандит эмесин. Мени бандит кылбагылачы. Мына азыр бетиңерге айтып коеюн. 3 жогорку кеңештин рекети. Эмеге чыкпасаңар бетиңерге айтам. Кимдир рекет эле, несмотря что мен байкем досумдун эмес. Кимге рекет болчу, ошоңордун 3 азыр эмени рекетти айтам азыр. Жогорку кеңеште эгер түз жолго чыгып элдин таламын талашпасаңар. Тургула, жогорку кеңештер эмнесиңер? Давайте, Текебаев бүт бар признавать этти. Элдин эмесин айткыла. Бүт элдин эмесин айткыла. Көйгөйүн. Кайра мага иш козотуп алып, Тазабекти тукуруп отура бербей.
Тазабек экөөбүздүн эчтеке эмебиз жок. Тукурушту мен. Эчтеке экөөбүздүн мага да айтты, эчтеке претензиям жок, брат. Просто биз сөйттүк. Тукурушту мунун деле. Анан Тазабек бирөөнүн эмеси болбо. Экөөбүздүн канча кезгебиз, спорт залдан кезгебиз, тияктан кезгебиз. Сонун эле учурашасың болот эле, брат деп. Давай эметтегиле. Анан достор, Динчил дебей, Манасчы дебей, Жалал Абад, Талас дебей, Ош дебей, Көл дебей, Нарын дебей, баарыңар бириккиле. Мен силерге айтып берем. Бирден болсом Максат Мамыткановго баргыла. Ушул идеологиянын башында турганда, ушул кандай мен Максат Мамытканов менен таанышып калгам да, ошондо кандай экенин көрүп, анан хорошо дегем да. Достор, чоң азатка аттаналык. Манас бабабыздын эмесин 1000 жылдан кайра кайталайлык. Ушундай шорду эл окуганда мультфильмди көрдүңөрбү, кайра ушундай болгон. Баарыңар тик туруп тургула. Всенародный шерменде кылышыбыз керек, бир 30 кишини. Что Кыргызстанда буларды көргөндө, любой даже бомжду көргөндө мындай болуп калыш керек. Достор, мекен деп туруп, надо будет өлүп беребиз. Надо будет. Мен эч кимди мындай сразу элеме кылат эмес, призывать этип, надо будет. Мекен үчүн это святое дело. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге такыр каршы эмеспиз. Чоң азаттын кыймылына жолтоо болгондун баарын айтып коюңуз. Тетигил азыр жанакы экспертиза чыгарганда ошол туура акыйкат эмет берсин. Эч кимди чакырган жокпуз биз, эч кимден кечирим сураган жокпуз, эч кимге мышык болгон жокпуз. До конца бир жашайбыз. Ушинтип азыр мен чыкпасам, тиги чыкпаса, бул чыкпаса, мен балам каяка жашайт? Кытайга жашайбы же каяка жашайт? Россияга жашайбы? Ушундай алтындай болгон жер туруп эмне темселейбизби? Бүттү. Биз көчмөн элек эмес, баарыбыз эмели бололук, туруктуу эл бололук. Келгиле, бүт барыңар келе, баарына жумуш тапса болот, бүт барын бакса болот. Бүт миллиардерлер деп айткандарды эметсек, экономика меле гүлдөп кетет. Эч кимди өлтүрбөйбүз. Мына азыр чоң азат фонд ачабыз керек болсо. Бүт бар эметсин да, бүт бар государствого мага эмес, мага эчтеке эмес, мындай 10 000 бала менен келип мен имуществоңа дал болбайм, бир тыйын кереги жок. Сен имуществоң жалгырады го мен астында, Жумалиев Жолдош. Жибербечи эч кимди дедим го, эчтеке бир тыйын акчаң кереги жок дедим го, айланайын. Бүт бар акча менен чечилбейт, достор. Давайте мына ушундай кылып туралык. Азыр Кудай буйрса, силер группироваться кылбай атасыздар. Группироваться этсеңер, кухня 9 чыгат обязательно. Акция өткөрсөк дагы бир жер парктан мындай тетиги парк тетиги үстүнөн эле бир жерден кезип койсок болот. Кезип, акция өткөрүп, флешмоб жасап, мынтип, тигинтип ушинтип турабыз. Кудай буйрса, болуп турулачы, ишенип турулачы. Ушул кухнядан Максат Мамыткановдагы эме передачасын алып барып турат. Чогуу эми биз братпыз да. Брат болгондон кийин баарыбыз мекен үчүн күйлүп, баарыбыз бой без правил болбойлук, достор, болбогула, боец болбогула, воин болбогула, воин, за который за землю стоит, за красивую женщину стоит, который эч кимге сатылбайбыз. Эч кимге сатылбайбыз. Сатылбаган адамдар болот. Силер ишенбей атасыңар, достор, болот. Мен деле бийликти көргөм. Тергөөчүнүн бир көргөнү хан көрбөйт, бир көргөнү ит көрбөйт дейт. Биз деле көргөнбүз. Но биз монтуп калган эмеспиз. Көөбүлөр бар, участковый болуп калса эмнетип калат? Достор, давайте биргелик, баарыбыз милиция дебей, Динчил дебей, өзбек, татар дебей, дуңган дебей, баарыңар бириkkile. Жүрөк менен бириkkile. Мен силерге акча берип бириктире албайм, өзүңөр келе бириктире. Бириксеңер даярбыз дегенде, бүт баары, бүт даяр дегенде, кухня 9 чыгат менен. Чыкпайт десем да чыгат. Кудайым буйрса мен жаздырып койгом, 5 флешка кылып туруп, 5өөнү берип койгом. Тууган, жакшы, алыска бир демемде, бүт мына жерде сразу чыгат. Блогерлер биз өтө күчтүүбүз да. Мына блогерлерге журналисттер жакшы жардам берип атасыңар. Жакшы жардам бергиле, журналисттер. Силерден да суранам. Силер дагы күйүп атасыңар. Айта албаганыңар бар астында. Мына айткандарыбыз бар. Достор, давай баарыбыз бир туруп туралчы. Бир эле мындай бир кулак болуп туралчы. Достор, ошол силердин убактыңарды алдым. Эч кимде сатылган жокпуз, эч кимден кечирим сураган жокпуз. Айткыла, депутаттар чыгып
чоң казакка поддержка бербеген депутатты эстеп калгыла. Давайте, достор.